Бишкек шаарында жана Чүй облусунда автоунаалардагы катализаторлорду текшерүү уланууда. Адистер Кудайберген автоунаанын тетиктерин саткан базарында катализатордун сатылышын жана колдонулушун көзөмөлдөштү. Сатып жатышпайбы? Же оңдогонго бергенде катализатор алып коёбу? Катализаторлор автоунаалардан чыккан уулуу газдарды азайтып, экологияны коргоого жардам берет. Эгерде алар иштебесе же жок болсо, түтүн көбөйүп, абанын булганышына алып келет. Бул демилге шаардагы абанын сапатын жакшыртып, жашоочулар үчүн ден соолукка пайдалуу шарттарды түзүүгө багытталган. Бул катализаторду өткөргөндө автоунаалардан чыккан зыяндуу заттардын көлөмү чоң болуп, атмосфералык абага зыяндуу заттар чоң өлчөмдө бөлүнүп чыгып атат. Ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Техникалык тейлөө станциялары автоунааларды оңдогондон кийин буларда газ анализдөөчү прибор жана түтүндүн тыгыздуулугун өлчөөчү прибор болуш керек. Ошолорду булар ушу жеринен текшерип, техникалык тейлөө станцияларында адамдарга, жарандарга толук оңдолгон автоунааны бериш керек. Ошол пункттар боюнча бүгүнкү рейдтин максаты ошол пункттарды түшүндүрүү иштери болду. Буга чейин да бул маселе боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Кудайберген базарынын айланасында көптөгөн техникалык тейлөө станциялары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн оңдоп орнотуу менен алектенет. Адистердин айтымында бул жабдыктар экология үчүн маанилүү болгондуктан аларды чет өлкөгө чыгарууга же мыйзамсыз сатууга тыюу салынган. Бул катализатор действительно кээ на моментте толуп калган моменттер болот. Толуп калган моментте машина тартпай булугуп калат да. Ошондо гана алдырат. Анан кээ акча үчүн алдыргандар бар. Негизи бул катализатор заводдон чыгат. Буну абаны булгабаш үчүн коюлат. Биринчиден, экинчиден могу лямдазон турбайбы? Именно лямдазон. Ошо лямдазонго да влиять этет да, расходко да влиять этет. Анан баягы катализатор расход көп болгондуктан лямдазон күйгөндүктөн анан акчасына баягы саткан катализаторун сатканын кайра койдурганга туура келет да. Ошон үчүн кайра койдургандар бар. Акча сатып туруп кайра койдургандар бар. Бишкектеги автоунаалардын 40-70% бул тетиктен ажыратылган. Эксперттер муну алмаштыруунун кымбаттыгы, катализаторду сатуу менен акча табуу мүмкүнчүлүгү жана катуу көзөмөлдүн жоктугу менен түшүндүрүшөт. Машинанын түрүнө, жылына, объемуна жараша болот. Кымбат катализаторлар бар, действительно, кымбат катализатор бар. Ошону чечип алып калат. Действительно, алып калагандар бар. Кейбирлер кызыкпайт ага, акчага кызыкпай, катализатор жок, турган нерселер турган дегендер да бар. Бирок көпчүлүгү баягы акчага кызыгат. Анткени азыр точно билбейм, мурун 80 миң, 90 миң сом болчу да катализатор убагында болгон. Ал ушул жылга чейин 2025-24 жылга чейин бир эле жолу болду да. Ага чейин вообще болгон эмес. Азыр данный момент катализатор 3 миң, 4 миң, 5 миң сом эң потолок кымбаты. Акыркы жылдары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн сатып алуу тууралуу жарнамалар көбөйдү. Мыйзамсыз соода кылгандарга айыппул салынып, жарнактар алынды. Бишкекте 600 миңден ашык унаа катталган. Катализатордун жоктугу бөлүнүп чыккан газдын уулуулугун жогорулатууга алып келиши мүмкүн. Транспорттан чыккан түтүн шаардын абасынын жалпы булганышынын 30%-ын түзөт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй, Бишкек шаары.